Москва шаарында полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип кармалган Нурландын Баткен окуясына катышканы жана психикалык жактан жабыркаганы тууралуу маалыматты Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Улан Кошматов жокко чыгарууда. Анын айтымында Нурлан кармалганга чейин Москвадагы таттууларды чыгаруучу фабрикада иштеп келген. Нурлан агабыз 2003 жылы Россияга иштегени келип, 2008 жылы Россиянын жарандыгын алган. Баткен окуясына катышпаптыр. Өзү Москва шаарындагы таттуу чыгаруучу фабрикада, аялы театрды тазалап иштеп жаткан. 2 уулу бар. Улуусу 16 жашта болсо, кичүүсү 4 жашта. Ал Россиянын жарандыгын алгандыктан ага Кыргызстандын Москвадагы элчилиги укуктук жардам бере албай жатышат. Мындан улам жактоочу жалдаганга банктан эсеп ачылды. Кайдыгер карабай агабызга жардам берели, деди Улан Кошматов. Уландын айтымында куру дооматтан кутулуу үчүн Нурлан мекендештеринен жардам сураган. 3-сентябрь күнү Москва шаарындагы Курская метро станциясында Ош облусунун Каракулжа районунун Ылай-Тала айылында 1975 жылы туулган. Нурлан полициянын текшерүүсүнө туш болгон. Анын жанында өзүн тастыктаган документтери жок болгонуна байланыштуу полиция бөлүмүнө алып киришкен. Полиция бөлүмүнүн эшигине тургузуп коюп, текшерүүчү полиция кызматкерлери ички бөлмөгө кирип кетишкен. Бир аз убакыттан кийин тарсылдаган үндү угуп, ички бөлмөнү караганда полиция кызматкери башынан кан агып жатканын көргөн. Корккон Нурлан сыртка чыгып, метродо иштеген орус аялдан тез жардам чакырууну суранып, жүрүп бара жаткан метрого түшүп кеткен. Үйүнө барганда окуяны үй бүлөсүнө айтып берип, мени Кудай сактады деген ой менен жатып калган. Эртеси күнү ошол эле кийимдери менен жумушуна бара жатканда метродон кармалган. Нурлан бир тууганыбыз азыркы тапта Москва шаарындагы башкы тергөө комитетинин тергөө бөлүмүндө кармалып турат. Мекендешибиз куру жалаадан кутулуу үчүн кыргыз элинен жардам сурады. Ага Москвадагы күчтүү жактоочу жалдаганга туура келип жатат. Ал эми жактоочулардын эмгек акысы 500-600 миң рубль болот. Чоң суммадагы каражатты табууга Нурландын туугандарынын чамасы жок. Учурда анын агасы Канатбек Муратовдун атына банктан эсеп ачылды. Жардам берүүнү өтүнөбүз, деди Кошматов. Байланыш телефондору: Улан Кошматов 0556 96 97 22. Нурландын бир тууган агасы Канат +7 968 431 41 78. Колдон келген жардамды берели туугандар.